жүрөктүн тубаса кемтиги. Достор, биринчи байлык ден соолук каналына кирдиңиз. Сиз өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз жакшы. Сиз каерден, кайсы жактын уулу болосуз? Анан эмне врач болуп калдыңыз? Анан каерде иштеп атасыз? Саламатсыздар Жапар эже. Менин атым Данияр Аматов. Мен болсо балдар кардиологумун. Өзүм болсо азыр саламаттык сактоо министрлигинин башкы балдар кардиологу болуп 12 январдан бери иш алып келе баштадым. Ага чейин медакадемияда факультеттик педиатрия кафедрасында ассистент болуп иштейм, ошо сабак берем. Биздин студент жана интерн ординаторлорго. Андан тышкары да Бишкек кардио жеке клиникада балдар кардиологу болуп иштейм. Өзүм болсо 1982 жылы төрөлдүм Бишкек шаарында, 2 роддомдо. Ошо 68 мектепте окудум. Ошол жерде 88 жылдан 99 жылга чейин. Андан кийин Кыргыз медициналык мамлекеттик академияга тапшырдык. 2006-да бүтүрдүм. 2006-2008 нейрохирургияда ординатурада жүрдүм. Аны 2008 ординатураны бүтүргөндө Түркияга тапшырайын деп кайрадан Түркияга баш бурдум. Ал жерде 2008-ден 9-га чейин жана Төмөр деген курсту өтүп, экзамендерге даярданып, 2009 жылы ошо Гази университетине Анкарада ошо педиатрия жана балдар кардиологиясын тапшырдым. 2009-2014 арасы ошол жерде 5 жыл ичинде ординатураны кайрадан өттүм, ошо экинчи ординатура. Анан 2014 жылы кайрадан Кыргызстанга келдим. Демек, сиз мынакей өзүңүздүн окууңузду Кыргызстандан дагы, Туркиядан дагы алыптырсыз. Анан кийин жыйынтыгында өзүңүздүн элиңизге келип иштейин деп чечим кылыптырсыз, Ооба, чечимди кетердин алдын барганда эле чечим коюлган болчу. Кайрадан Кыргызстанга келем деп, ошо максат аткарылды. Азыр 12 жыл болуптур келгениме. Эң сонун. Бүгүнкү күнү сиз менен тубаса балдардын тубаса жүрөк кемтиги ушул темада талкуулайбыз деп сүйлөштүк элек, Ооба, туура. Анан кийин эмне үчүн сиз ушул качантан бери ушул проблема менен алектенип атасыз? Ошондо 2009-дан бери алектенип келип жатам. Анткени 2009-да ошо Гази университетинде балдар кардиология бөлүмүндө баштадым. Ал жерде ординатура биздикиндей 1-2 жыл болбойт. Ал жерде 5 жыл өттүм. Анткени ошо 5 жыл ичинде бир гана балдар кардиологиясынын түшүнүгү да мындай кыскача эмес. Бул бир гана кабинетте отуруп же стационарда жүрүп балдарды карап жанагы эмес. Ал жакта балдар кардиологиясы кичине чоңураак, көбүрөөк кандай десем, перечень услугту предоставлять этет. Мисалы балдар кардиологу болсо ошо баланы мисалы поликлиникадан кабыл кылат, баланы ошо тыңшайт, өзү ошо балдар кардиологу ЭКГ тартат, өзү эхокардиография жасайт, өзү жана монитор деп коет. Бир эле врач? Бир эле врач. Ооба, ЭКГ монитор жасайт, АД мониторун өзү окуйт. Андан тышкары ошол эле баланы жана интервенционный кардиолога деп коет, эндоваскулярды. Тамыр аркылуу жана ар кайсы жүрөк кемтиктерди өзү жабат. Оклюдер менен керек жерлерди стенд менен ачат. Андан тышкары реанимацияны карайт. Реанимациядан кийин стационарга өткөрөт. Стационардан кийин анан выписка кылып, анан кайрадан эле ошол эле врачка келенге мүмкүнчүлүгү бар. Демек, толугу менен адис турбай баштайт. Ооба, ошон үчүн толугу менен адис болгон үчүн бул 2 жыл эмес, 5 жыл убакыт алат. Ошол себептен ар бир бөлүмдө мындай ротация болуп, жарым жылдан, 1 жылдан ошо баардык эмелердин баарын өтөсүң. Анан дагы бир жери бар. Ал гана бир гана ротация эмес, ал жерде план деген бар да, мисалычы. Ар бир ординатор мисалы 300 операция жасаш керек ординатура кезинде. Өзү жасаш керек самостоятельно. Ошого мүмкүнчүлүгү бар. Бар. Мүмкүнчүлүк Түзүлөт. Анан болсо мисалы 3000дей эхо тартыш керек. Бир 6-7 миңдей ЭКГ окуш керек. Самостоятельно обходтун өзүнүн эмелери бар. Ар бир процедураны канча жолу өзү самостоятельно жасай турганда.
башында сразу эле барып жасай бербейт. Башында 1 жыл, 2 жыл ассистенцияда жүрөт. Андан кийин өз 3-чү жылдан баштап өз самостоятельно жасай баштайт. Ошентип 3 жыл өз самостоятельно жасагандан кийин толук кандуу бир адис даярдалат. Ооба, бул чоң этаптан турган, Ооба. кымбат адис болот экен да. Ооба, анткени бул адистер Түркияда деле өзү жетишсиз, чын айткандачы. Бир адисти даярдоо бул Түркияда болсо бир 6 жыл окуйт, андан кийин 6 жылдан кийин кайрадан эми жанагы мед академияга тапшырган деле азап, мисалы Түркияда баары эле өтө бербейт. Анткени болсо аябай чоң конкуренция бар. Каймактар мындай эң мыкты балдар бул 6-7 класстан бери даярдалып, эң жогорку баалары менен жана экзаменди тапшырып, ошолордон сурулуп алып, анан ошо медициналык университеттерге тапшырат. Андан ары 6 жыл өткөндөн кийин дагы бир чоң бир ТУС деген баары эле билет. Ошол экзаменге катышат. Ал экзаменде балким биринчи жолу эмес, 3-4 жолдан кире алган мүмкүнчүлүктөр бар, же кире албашы мүмкүн. Анткени болсо каалаган багыт мисалы баары тапшыра албайт. Анткени чоң высокий балдарга чоң конкурс көбүрөөк болгон үчүн оорураак болот. Ал эми болсо жыл сайын ошентип барып келип көбү чыдабай жөнөкөй эле врач болуп калат, практический врач болуп калат. Анан мындай узкий специалисттер азыраак да, мисалычы. Ошо анан балдар кардиологу деле Түркияда аз дагы эле жетишсиздик бар. Мисалы Турцияда эмес, дүйнө жүзү боюнча эле деп кайтсак. Демек, сиз ошол чөйрөдө окуп, ошондой адис болуп келгениңиз. Ооба. Кыргыз эли үчүн бул чоң жетишкендик, өзүңүз үчүн. Рахмат, ошол. Анда биринчи эле ушуга бир эмне дейт, жөндөмө деп определение берсеңиз, эмне бул? Тубаса жүрөк кемтиги бул балдардын анатомиясында жана 8-12 жумада кош бойлуулукта туура эмес калыптанышы да. Ошо анатомиясы бузук болуп калса, башкача бир тешик жер ачылып калат, кээ бир жер клапандар ачылган жер клапаны жок болуп калат. Же наоборот, болбогон жерде тешик болуп калат. Жана тамырларда кысылып калат. Тамырлар туура эмес чыгып кетет. Оңдон чыккан тамыр солдон чыккан тамыр оңдон. Ушундай ордор менен алмашып калуу да. Түрлөрү көп турбайбы анда, Ооба, 100дөн ашык түрү бар. Ошол бирок эң көбүрөөк кездешкен бир 20 түрү бар да. Мына башында айтып кеттим, биздин Кыргызстанда ошо кандай десем, статистика боюнча кандай? Мисалы 100 баладан канчасы ушундай төрөлүшү мүмкүн тубаса? Дүйнө жүзү боюнча статистикада 1000 баладан жыл сайын 1000 бала төрөлгөн баладан 8-10 бала ошо жүрөк кемтиги менен төрөлөт. Бул дүйнө жүзү боюнча. Кыргызстан боюнча деле ошол. Себептери? Себептер көп. Мисалы, эң биринчиден бул болсо аял заттын ден соолугу. Ата-энесинин ден соолугу, жанагы эме деп коет го, алкоголь, жана вредные привычки деп коет орустар. Алкоголь, никотин, энергетические напитки даже кирет азыр. Наркотики, само собой. Ошонун баары андан тышкары химиялык заттар туура эмес. Анан инфекция жугуштуу оорулар, краснуха, корь дегендерчи. Ошонун баары анан да генетикалык. Эгерде генде бир тукум кууганда, кыргыздарда айтып коет, 7 адада бар беле бирде депчи. Ошонун баардыгы зыян тийгизет ушу калыптанышыначы. Жүрөк калыптанышы бул 8-12 жумада болот, бул 3-чү айда да айтканда. Ошон үчүн ошол биринчи триместр деп коет, 3 ай. Ошол маалда аял затты аябай таза кармаш керек, оорутпай кармаш керек, тамагын бериш керек, витаминдерин бериш керек, жана баардык гинекологко баардык эмелер убагында учетко туруп айтылган, жана фолиевая кислота, башка витамин D, жана темир баардыгын алыш керек убагындачы.
ошо атасында ден соолук чың болуш керек, эч кандай бир жугуштуу оорулар болбош керек. Ошонун баары зыян тийгизиши мүмкүн калыптануугачы. Барбы мисалы мындай бир илимий тастыкталган бир неле фактылар, канчалык ошол жана туура эмес факторлор таасир тийгизет? Ал эми Бул 100% мындай статьялар бар, PubMed'де бар. Аяктан кирип туруп эле мисалы эме деп жазса, англисче кайсы этиология жана туаса кемтиктерге алып келет дегендерге, ошондо толугу менен мен азыр айткандар чыгат. Ооба, баарыдан. Дагы андан тышкары азыр экология, радиация дегенде бар. Ошондо унутушпаш керекпиз. Демек, мына сиз айтып кеткенде азыр туура эмес факторлор, ошол эле энергетиктер же алкоголь, экология, демек туаса жүрөк кемтиги көбөйүп аткан экен да, же андай эмеспи? Мен Кандай себептери бар ушул статистикага? Эми статистика Кыргызстан боюнча статистика мына калыптанып келатат. Ошол себептен азыр дүйнө статистиканы эме алып атабыз. Кыргызстан боюнча баардыгы мисалы кеч Балким бизде көбүрөөктүр деп ошолуну айттык. Түшүнүктүү. Бизде айта турган нерсе меники мисалы бизде поздняя диагностика көп. Мисалы төрөлөт бала айыл жергесинде, өзүңөр билесиңер, баардык эле айыл жергесинде эмес, шаарларында да диагностика, туура диагностика деген нерсе бар. Көп нерсени протоколго киргизиш керекпиз. Азыр акырындан кире баштады. Ар бир бала төрөлгөндө кадимкидей эле жанагы эхо сердца деп коет, УЗИ сердца. Ошо тартыш керек. Эң негизгиси ошол да. Ошондо болсо статистикада көбөйөт. Төрөлгөндө. Статистика деген бул эмнеден көтөрүлөт? Статистика бул канчалык көп обследование кылсаң, ошондо статистика да көтөрүлөт. Мурда айтты эле го, биздикилер айтып калчу, мурда илгери мындай оорулар жок болчу деп. Бирок ошондо мисалы статистиканы карасаң, ал маалда ошол эле эхо аппарат национальный центрде бирөө эле турчу да. Элдер жүрөгүндө эле эч ким текшеришпечи. Эмне болду? Өлүп калды. Ошо Кудай берди, Кудай алды, ушундай экен деп эле көбүнүн себебин деле билбей өтүп кетишчи. Демек, бул ооруну алдын алууга мүмкүн, Ооба, мүмкүн. Мен оюмча даже жасаш керек, ошо в обязательном порядке кылыш керек. Эгерде мисалы мен ошо кардармын дейин. Мен Тоғызтородо турамын. Ооба. Анан мен кантип учетко турам. Правда, мен жашым менен туура келбейт, бирок айтайын да, ошо Тоғызторонун жашоочусу. Эми Тоғызтородун жашоочусу болсоң, эң биринчи азыр ар бир районда өзүнүн жана саламаттык сактоо борбору бар, СЦМ же ГСВ деп коет. Ошол жака эме учетко туруш керек эң биринчиден. Мен боюмда болуп калды, эмне кылайын дегенде, ошондо сиз учетко туруп, ошол жактагы үй бүлө дарыгери же гинеколог болуп калса гинеколог. Кайсы жумада билинет? Кантип? Жүрөктү текшерүү биз 18-24 жумада текшере алабыз. Анткени ошол маалда жүрөк көрүнүп, соккондор мындай соккондордун кичинекейинен эле көрүнөт, бирок жана структурасы жакшы көрүнө баштайт да. 18 жумасынан баштап. УЗИден. Ошондо биз врожденный порог тубаса кемтик бар экенин 18 жумадан 24 жумага чейин так диагноз коюп бере алабыз. Дагы бир суроо. Ошол эле Тоғызтородогу специалист, мейли гинеколог УЗИ болобу же атайын УЗИ специалист болобу, ошондой эмеси барбы? Кандай десем, квалификациясычы ошону таба алабы? Азыр болсо мен оюмча көп гинекологдор өзүлөрү УЗИ жасап калды, малый тазды карап. Анан азыр информация аябай көп, чын айтканда. Азыр интернетте бар, онлайн обучение бар. Анан информация табам десе, окуйм десе, азыр онлайн курстар да көп. Платный Врачтар үчүн. Платный да, бесплатный да бар. Же боюнду араларга? Жок, врачтар үчүн. Врачтар үчүн. Ошол Тоғызтородогу врачтар, гинекологдор, алар УЗИни жана жаңы эле бала түйүлдүгүнө
пайда болгондон баштап көрө баштайт. Бала чоңойгондон тартып бир 12, 14, 16 жумаларда УЗИ тартканда жүрөгүндө эле көрөт. Ал гинеколог жана УЗИсттердин эң биринчи милдети бул 4 камераны көрүш. Жүрөктө 4 камера бар. Ошо 4 камера эки сол жагында бир сол предсерде сол желудочек, оң предсерде оң желудочек болуп бөлүнөт. Ошонун ортосундагы стенкалар кандай түзүлүштө экен. Ошону көрүш керек эң биринчиси. Экинчиси сол жактан аорта чыгып атабы? Ошону көрүш керек. Оң жагынан жана өпкөгө кеткен легочной артерия чыгып атабы? Ошону эле көрүш керек. Демек, Эгерде ошону көрүп турса, эметсе андан ары алар мындай көп ойлонушпайт да. Эгерде ошол жерде эле бир структуранын туура эмес, анткени көздөр да көнгөн да алардыкычы. Туура эмес нерсени көрүп калса, анда алар детский кардиологко жөнөтүш керек. демек ал биринчиден адис болуш керек экен, экинчиден жанагы көрүп аткан аппарат, УЗИ аппарат дагы ошондой деңгээлде болуш керек экен да. Эми азыр УЗИ аппараттар негизи көрсөтө берет. Баары эле бирдей. Эң биринчи бул болсо адис. Азыр кыргыздар айтып атат, мисалы, анын аппараты начар экен, сеники жакшы экен, мисалы депчи. Ооба, бул машина сыяктуу да. Мисалы, бирөөсү обычный ваз менен жүрөт дегендейчи, мындай. Ооба, ошол 9 торону айтып Бирөөсү жанагы Корея машинеси менен, бирөөсү немис машинеси менен жүрөт. Бул машиненин түрүнөн да айырмачылыктар болот. Бирок эң негизгиси, эгерде жана Шумахер тигерде отурса да, буга да отурса, ал Шумахер бардык эле машинеде отурганда ал мыкты Шумахер да. Ооба, Шумахерге карата, деңгээлине карата машинеси дал келсе, бул эң жакшы пилотаж деп коет. Ал чоң ийгиликтерге жетет деген. Ошол себептүү кээ бирде мындай болуп калат. Мыкты оборудование, бирок слабый специалист болуп калат. Же наоборот, слабое оборудование, бирок мыкты специалист. Слабое оборудование, мыкты специалист болсо, бул мыкты специалист за счет своего опыта он вытягивает кетет да, тартып кетет. Кандай машина? Да, эгерде слабый специалист болсо, мыкты оборудование болсо деле ошол эле слабый диагноз болуп тартпай калышы мүмкүн. Ошол себептен ушуну айта турган нерсе, эң негизги бул болсо кадр маселеси. Кадр эметип чоңойтуп алса, бул кадр болсо өзүнө акырын өзү жакшы бир мындай ошо оборудованияны адис болушу мүмкүн. Жакшы. Мен ойлойм, бул жерде биздин коллегаларыбыз да көрүп атат. Ооба. Дагы жолу кайрылып кетким келет. Ушу Авиценна клиникасында заманбап оборудованиялар бар, адистер да жетиштүү. Ушул биздин каналдын бүгүнкү берүүнүн негизги демөөрчүсү Авиценна клиникасы. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Данияр мырза, анда ушул бул жерден сиздин айтууңуз боюнча биринчи иретте ушул эне өзүнө баягы коңгуроо коюп, мен тезирээк учетко турушум керек деш керек, Эң туура, эне бул эң ыйык, эң таза, эң бул дүйнөдөгү бул баланы төрөгөн адам. Ошол себептен энеге аябай кылдаттык мамиле кылыш керек. Эне да өзүнө аябай кылдаттык мамиле кылыш керек. Өзүнүн ден соолугун, кыргыздар айтып коет, могу кичинекей кыз баланы жана белин ороп, жакшы карап, анткени бул болсо тукумду уландырган адам да. Ошол себептен эне чоң роль ойнойт. Эненин ден соолугу эң бул элдин байлыгы деп ойлойм да. Дагы бир жолу биздин ушул каналдын негизги максаты ооруну дарылоо эмес, ооруну алдын алуу. Анан биздин максатыбыз эрте диагностика жасоо, эрте учетко туруп, өзүнө өзү кароо. Анан ушул тубаса,
жүрөктүн кемтиги болуп калыптыр. Болду. Ушул туура тамактанса дагы жана эми көп себептер бар деп ооба, элеңиз. себептер көп. Генетикалык себеп дедиңиз. Эми ушул бул анын тагдырыбы же аны айыктырса болобу? Эми мындай да, көп пороктордун көбүн айыктырса болот. Бирок кээ бир ошо жүрөк кемтиктери бар. Аябай оор жана жашоо менен совместимый эмес деп коет да. Андайлар да бар. Жеңили, анан оору да бар. Баары эле мындай эмес, баары эле оңой эмес бул классификацияда. Мисалы, классификация боюнча деле мындай көк балдар бар, ак балдар бар. Ак болсо цианозу жок да. Ак балдар, мисалы, ак порок деп коет, белый порок. Ошондо, то есть ал көгөрбөйт бала, бирок порогу бар, тешиги бар. Алардын прогнозу аябай жакшы. Мисалы, көк балдардыкы мындай төрөлгөндө эле көк да, сатурациясы түшүк, 85-тен ылдый. Ошол пороктор кичине мындай татаалыраак. Аны алып калыш, жашоодо кырмаш. Мүмкүнбү көп нерсе азыр технология менен, медицинанын өнүгүшү менен көп нерсени жасап атабыз азырчы. Дүйнө жүзү боюнча да Кыргызстанда да көп өзгөрүүлөр бар жакшы жака. Бирок 100% баарын айыктыра алабыз деп айта албайбыз. Анда сиздин өзүңүздүн жеке тажрыйбаңызда, мисалы, бир жылда канча операция жасадыңыз, канча адамды дарыладыңыз, мисалы, канча төрөлгөн ымыркайды деп айтайынчы туура. Акыркы, мисалы, биз Бишкек кардиодо иштей баштадык 2 жылдан бери. Биз болсо клиника боюнча 100 операция жасадык. Биз жеке менчик клиника болгон үчүн, ал жака адамдар акчаны төлөгөн үчүн кичине азыраак кайрылат. Ошо 100 ичинен бир 30 операция мен жасадым. Ошо эндоваскулярдык жол менен жана тамыр аркылуу тешиктерди жабуу жана кысылып калган жерлерди ачуу. Мисалы, акыркы жолу, мисалы, мурда күнү, жок, бир жума болуп калды. 1 жаш 1 айлык бир кыз келди. Өпкөсүнө кеткен кан тамырында градиенти 87 болуп калыптыр. 86-87. Правый желудочок менен легочный артериянын ортосунда градиент болбош керек. Бир 5-10го чейин болот. 87 деген бул болсо ошо өпкөсүнүн кан тамыры кысылып калган деген. Градиенти деп оорчулугу. Мисалы, ооба, давление. Миллиметр ртутного столба деп коет, ошо желудочкада менен легочный артериянын ортосунда 80 градиент. Бул аябай оор классификацияга кирет. Оңой 40-ка чейин, ортончосу 60-ка чейин, 60-тан өйдө оор. Ал баланын, кичинекей баланын баллон жасадык. Тамыр жол менен кирип туруп, ошол жерге баллон менен ачтык. Градиентин 2 эсе түшүрдүк, 30-ка чейин. Бала кадимкидей дем алып, бат чарчабай мындай көгөрүп кетчү эле, ошо көгөргөндөрү токтоп, бат мындай. Бул эндоваскулярдын бир жакшы жери бар, ал жерде көп эметпейбиз да. Реанимация кереги жок. Бүгүн операцияны жасасак, эртең выпискага алабыз. Мисалычы, мини-инвазивный доступ деп коет. То есть эчтекени кеспейсиң, тамыр жол менен киресиң, вена менен өйдө чыгып, калаган жериңди жаап туруп, же калаган жериңди ачып туруп чыгып кетесиң. Бала үчүн да малотравматичный. Ошондой бир ийгиликтерди жаратып атабыз, буюрса. Жакшы. Ошого дагы токтоло кетели. Ага чейин болсо, мисалы, ошол эле айыл жеринде ушундай бала төрөлгөндө кандай биринчи белгилери болот? Кантип билет ошону төрөлгөндө? Эң биринчи бул болсо баланын көгөргөнү. Жаңы төрөлгөн бала эгерде көк болсо, аны оңой эле билсе болот. Мындай тырмактарынын учтары көк болуп калат. Оозунун тегереги көк болот. Гинекологдор роддомдо көрүшөт, байкалып турат. Ата-энеси, мисалы, биринчи бала эмес болсо деле көрүп туруп, кичине көк экенин көрөт. Андан тышкары сатураторлор бар. Сатурацияны караш керек. Сатурация
мындай ден соолугу чың адамда бир 97-100 арасы болуш керек да. А эгер андан түшүк болсо, бир 90дон ылдый, 85ден ылдый болсо, бул болсо порок сердца, скорее всего. Же өпкөсүндө проблема бар дегендейчи. Мисалы, медик эмес болсо кантип билет? Ошо көгөрүшү андан тышкары. Көгөрүшү. Экинчиден бул болсо баланын эмчек эме атканда бат-бат чарчап калган. Көп эме албайт. Тердеп эле алы жок болуп эмчек таштай берет. Андан тышкары бул биринчи күндөрү. Андан кийин бала эгер чоңоюп атса, порогу бар болсо, бул бат чарчап калганы баланын. Бат чарчайт бала. Көңүлү көп жок болот. Мисалы, жанагы дени эме физический развитиясы артта калат. Жана салмагы, бою аз башка балдарга караганда азыраак болуп калат. Дагы кандай признак болушу мүмкүн? Ошол эң негизги ушулар. Анан тиги педиатр тарабынан болсо, шум болушу мүмкүн. Шум в сердце. Жана стетоскоп менен угуп көргөндө кадимкидей шумду угуп калышы мүмкүн. Сатурация менен караганда сатурациясы түшүк болуп калышы мүмкүн. Ошол. Андан тышкары дагы рентген бар, ЭКГ бар. Ал ар бир райондо бар. Рентгенде жүрөктүн формасы бир аз чоңураак болуп калышы мүмкүн. Же башкача формада болуп калышы мүмкүн. ЭКГде болсо, ал жакта өз немелери бар. Нагрузка на правое, левое сердце деп коет. Ошол жерде жанагындай ар кандай признактар чыгып калат да. Блокадалар болуп калат чаще, либо гипертрофия желудочков. Ошого карата врач түшүнүп калат, мунун баланын жүрөгүндө Кемтик бар экен. Эми дагы мындай суроо болушу мүмкүн да. Сөзсүз эле операция жасаш керекпи же дары дармек менен, таблеткалар менен айыктырса болобу деген? Кээ бир дарыларды, мисалы, Баталов проток деп коет, открытый артериальный проток. Ошону болсо биринчи 3 күн ичинде дары берип, жана ибуфен, индомитоксин деген жаптырып мүмкүнчүлүк бар. Калгандарында кээ бир пороктор өзүлөрү өз-өзү менен жабылат, дары да кереги жок. Мисалы, дефект межпредсердный перегородки эгерде 5 мм чейин болсо, ал өз-өзү менен жабылып кетет. Андан жана овальный окно ал 100% жабылат. Ошон үчүн көп нерселер өз-өзү менен жабылышы мүмкүн. Дарысыз. Жыл өткөн сайын, чоңойгон сайын. Кээ бир пороктор бар, алар болсо такыр жабылбайт. Оңолбойт. Хирургия же эндоваскулярдык жол менен оңдомоюнча, к сожалению, оңолбойт ал нерселер. Данияр мырза, мына сиз айттыңыз, сиз жеке клиникада иштейсиз, өзүңүздүн Бишкек кардио дедиңиз. Бишкек кардио. Анан сиз айтып калдыңыз го, жеке клиника болгон үчүн бизге көп кайрылышпайт деп. Мен мисалы угушумда, мисалы кээ бирлер айтат, мен тиги Белоруссияга барып келдим, мен Москвага барып келдим деп. Анан кандай ушуну кантип түшүнсө болот? Эмне үчүн башка жака кетет? Сизден бара эле жасалбайбы же кандай? Азыр болсо, мисалы, Кыргызстан боюнча 2 мамлекеттик оорукана бар, бирөөсү Бишкекте, бирөө Жалал Абадта. Бирок жыл сайын Кыргызстанда 1,5 миң бала ошо операция жасай турган балдарда 1000 балага биринчи жылы жасаш керек. 500-нө андан кийин мындай шашпай жасаса болот. Ошондо жана 1000ден 8 өтөрүлөт деп атпадыкпы? Кыргызстанда ошо жыл сайын 1000 бала жүрөккө операция жасаш үчүн эмес. Эгерде могу биздин мамлекеттик ооруканалар экөөнү кошсо, алар жыл сайын бир 500дөн 600га чейин жасайт экен. Статистика көрсөттү, жылдарды карап көрсө. Ошондо аркасында дагы бир 400-500 балага жасалбай калат жыл сайын. Бул биринчи жылы жасала турган. Жыл сайын накопление кете берет да, поздняя диагностика деген бар. Ошондо бир 4-5 миң балага азыр жасаш керек операциячы. Баардыгы ошо 2 мамлекеттик оорукана жетишпей атат, мисалы, жасагангачы физически. Частныйлар кошулуп атат. Биз да кошулдук, мисалы, биз 100дөн жасадык да. Ар бир клиниканын деле өзүнүн патологу бар да, көп жасалбайт. Мисалы, биз 150-200га чейин, 200га чейин жасаганга мүмкүнчүлүк бар жыл сайын. Эгерде мамлекет жанагы ОМСтен бизге төлөп берсе, биз деле жасай беребиз, мисалычы.
Анда элге де оң болот, элде көбүрөөк кайрылат мисалы жеке клиникалар. Эгерде мисалы Казакстан, Өзбекстан сыяктуу жанагы софинансирование деп коет, не зависимо от форм собственности. Башка өлкөлөргө барып, ал жакка каражатын кетирип, убактысын Ооба, кетирип, баланын ден соолугуна зыян кылбайдыр. ооба. Кээ бир оор операциялар бар, аларда биз түрктөрдү, немистерди, же орустарды, белорустарды чакырып атабыз. Ал бул дүйнө жүзүндөгү практика. Медицина эч качан изолированный өлкөдө өнүкпөйт. Жана бир жанагы бир эме бар го, притча, жанагы кудуктагы отурган бака жөнүндө. Айтып берсеңиз? Мындай болуп тур да, бир бака отурат өмүр бою. Чоң бака да. Кудукта отурат, анан бир маалда бир бүркүт учуп келет да, кудуктун четине отуруп, анан бакада эригип, эй бүркүт, сен ушу көптү көргөнсүң, көп учкансың, сенден суроолорум бар эле, жооп бере аласың дейт. Ооба, жооп берейин дейт. Сага биринчи суроом, дүйнөдө канча күн бар дейт. Анан дүйнөдө бир күн бар дейт. Туура дейт, билет экенсиң дейт. Анан дүйнөдө канча ай бар дейт. Экинчи суроом. Дүйнөдө бир ай бар дейт. Туура билет экенсиң дейт. Анан бүркүт айтчы, ушу дүйнөдө канча жылдыз бар дейт да. Дүйнөдө аябай көп жылдыз бар. Анын баарын санап бүткөн эмеде жок депчи. Мүмкүнчүлүк жок дедим. Миллиондогон жылдыз бар десе. Туура эмес дейт. Билбейт экенсиң эчтеке дейт. Дүйнөдө 3 гана жылдыз бар дейт. Анткени кудукта отуруп туруп кечинде өйдө караганда ошо кудуктун ачылган жери 3 жылдыз эле көрүнөт экен да. Ошондо ошо бака 3 жылдызды эле көрүп, дүйнөдө ошо анын көз карашы боюнча 3 эле жылдыз бар экен деп ойлойт. И ошого аябай ишенет. Анан бир күнү ошол эмени бир кыян жүрүп, ошо кудукту суу толтуруп, бака өйдө жака учуп чыгат да. Анан түнү чыгып караса, жылдыздар көп экен. Ошон үчүн биз эч качан бир өз менен жабылып, жанагындай дүйнөдө 3 жылдыз деп жүрбөй, дүйнөдө көп жылдыз бар экенин билип, башка мамлекеттерде болуп аткан өнүгүүлөргө кошулуп, эч качан бир биз жана өзүңдү эр көрсөң башканы шер көр дегендей. Көп жашаган эмес, көптү көргөн билет деген бар эмеспи? Туура. Анан бир гана ошо 3 жылдыз дебей, ар дайым үйрөнүш керек. Бул медицина ушундай нерсе, өмүр бою жана окуу дегендей эле, ийне менен кудук казгандай эле отуруп, өмүр бою медицинада окусаң да, ошонун түбүнө жете албайсыз да. Ошон үчүн мен оюмча ар дайым башка профессорлор менен, адистер менен конференцияларга барып, стажировкаларга барып, аларды бизге чакырып, ошо бизге келген мыкты профессорлордон үйрөнүп, мисалы бардык бир команда менен сыртка чыгыш оор да. Мисалы санитаркадан баштап мейли алда көп салымын кошот. Медсестра, ординатор, врач, ассистент, команданын целый бир команда бар. Кардиолог, кардиохирург, анестезиолог. Ошонун баарын барып бир клиникага баргандан көрө ошо клиниканын мыктылары келип туруп, бияктан ошол жерде мастер-класс көрсөтсө, көп нерсени үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Ошол. Ооба. Биз да алар менен мисалы биз жана коомубуз бар, тоже балдар кардиологунун ассоциациясы бар. Аларды да бизге Кыргызстанга чогулттук былтыр жайында. Биринчи эл аралык көлдө, биринчи эл аралык балдар кардиология боюнча, кардиохирургия боюнча конференция өткөрдүк. Ошондо 7 мамлекеттен келишти. Мен оюмча бул биринчиден бул стимул жаш муун үчүн. Экинчиден бул болсо эме дүйнөдө эмне болуп атканын көрүү. Үчүнчүдөн ошол адамдар менен сүйлөшүү. Биринчи адамдар менен. Ошо биринчи адамдар. Төртүнчү ошончо адамды мисалы
Кыргызстанда бир 150 киши катылды. 100 кыргыздар, кыргызстандык 50 сырттан келди. Ошондо 100 кыргызстандык адис катышты бардык 7 областтан. Ошо 100 киши сыртка чыгып оорураак мисалы. Ошол эле Стамбулга барыш, Москвага барыш, Албетте. ошо Вашингтон, Нью-Йорк, Германияга барыш 100 киши оор. Бирок ошонун баары бияка келгенде ошо 100 киши ошондой маалымат алыш оңоюраак да, туурараак деп көрөм да. Данияр мырза, эми биздин көрүүчүлөр сөзсүз ушундай суроо беришет. Сиз башында айтып калдыңыз, өкмөттө жасалат, частный клиникада жасалат деп, анан баасы канча деп эле сурашат. Баа албетте түрүнө жараша, бирок ошонун башынан аягына от ийдо деген суроону. Мисалы, жеке клиникалар бул пакет менен берет. Ар бир операциянын баардыгы саналат. Мисалы, материалдардан, тиги врачтын акысын, жана колдонулган оборудованиянын баары кошулуп бир пакет менен берилет. Ошол пакеттин ичине ал эми болсо мамлекетте баардыгы бекер 6 жаш үчүн. Эми бул адамдар мисалы ушундай да, бирөө чектебеш керек да выбордочу. Бирөө мисалы ар бир өзү каалаган ишенген врачына барыш керек деп ойлойм. Конституцияда жазылган да, биздин негизги закон. Ошон үчүн менин оюмча ар бир адам мисалы өз тандап алыш керек врачты, ыкманы, кандай лечениени. Эң негизгиси болсо да ошол эң негизгиси ошол качественный жанагы сапаттуу берилиш керек. Ал эми болсо дүйнө жүзү боюнча канча мамлекет күчтүү болбосун, бай болбосун, ошол эле мамлекеттерде жеке менчик клиникалар бар. Аларга ошо мамлекеттин эмесин аткарат да. Бул мамлекеттин обязанность деп коет, милдетин аткарат. Бул ден соолук берүү. Ошон үчүн ар бир адам өз чечип алыш керек. Мисалы, эртең менен туруп алып, мен мисалы өзүм такси менен бир жерге жетемби, же автобус менен жетемби, же троллейбус менен жетемби, же жөө барамбы, бул мен тандоом да. Шартыма карата, каражатыма карата дегендейчи. Ошон үчүн ар бир адам өзү өмүр бою чечет. Ак көйнөк аламбы, көк көйнөк аламбы дегендейчи. Тиги врачтан лечение аламбы же бул врачтан. Каналдын аты да ошо да, биринчи байлык ден соолук деп. Биринчи ирекке ден соолукту коюш керек экен да. Кээ бирде мага жагат ушундай врачтын эмесичи, ой, аябай кымбат экен десе, а сиздин ден соолугуңуз арзанбы деген сөз. Чын деле да. Эми менин оюмча ден соолук мындай жөнөкөй жерге байлабаш керекпиз да. Ден соолук биз качан байкайбыз ден соолукту? Ден соолукту жогото баштаганда элдер байкайт да, ден соолук керек экенчи. Ага чейин көбү байкабай жүрө беришет. Биз болсо жана социализм өлкөсүнөн көбү болуп калдык да. Ооба. Бекер медицина. Өкмөт төлөчү да. Бекер медицина, бекер жанагы окуу жайы баары бекерге көрүнүп калган адам көптө кандай десем көп баркын билбей калат да бекерчиликтенчи. Эмне себептен америкалыктар эртең менен эрте туруп алып чуркашат? Эң биринчи себеп бул болсо ден соолугун жоготпоо. Эмне себептен ден соолугун жоготпоо? Анткени ден соолугун кароо же медицина барыш аябай кымбат түшөт да. Ошон үчүн баардыгы эртең менен эрте туруп көл жээктин жанында чуркап жүрүшөт, шаардын ичинде чуркап жүрүшөт. Тамактары да туура, жана ар кандай химиялар эмелерди ичпейт. Ошон үчүн ден соолук бул адам жогото баштаган түшүнөт экен. Бирок кыргыз элинде да менин оюмча азыр аябай жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Элдер өзгөчө бул жаш муунун ичинде арак ичпөө, тамеки чекпөө, сергек жашоо, физкультура менен машыгуу дегендейчи. Мен ошону байкап атам, бул жаш муун өзүнө такыр бул башкача муун экен. Өзүнө аябай чоң маани берип атат. Бул бара-бара муун алмашкан сайын өзүнө өзгөрүү болот да. Биз ошого аябай үмүттөнөбүз. Мисалы өзгөчө менин поколением ошого аябай үмүттөнөт.
азыркы кезде биз байкап атабыз да, жаштар өзүнүн ата энесине жана чекаптарды подарка кылып атышат. ооба. Көпчүлүк ушундай койтуп атышат. Эң биринчиден кайрыла турган нерсе ушул жерден ар бир адам түшүнүш керек. Бул ден соолук, сенин ден соолугуң. Бул эң биринчиден өзүңө керек экен, ошону Сенин түшүнүш. байлыгың. Ошо. Ушул жерде бир аз эме болуш керек экенбиз. Мындай кандай десек, индивидуалист деп коет го, эгоист болуш керек ден соолуктачы. Өзүң ден соолугуң чың болсо, сен бул биринчиден үй бүлөңө пайда келтире аласың. Үй бүлөңө пайда келтире алсаң, демек коомго да пайда келтире аласың да. А эгерде кандайдыр бир себептен майып болуп калса, анда биринчиден үй бүлөгө түйшүк болот, коомго да түйшүк болот. Ошон үчүн ден соолугуңду чыңдап жүрүш керек экен. Анткени баардык нерсени сатып алса болот, бирок биз ушу ооруканада иштеп жүрөбүз. Кээ бир ооруларга чалдыккан соң бул адамдарга акча да жардам бере алат экен, медицина да жардам бере албайт. Кээ бир ооруларда, Ошон үчүн Мисалы ошол эле жана телефонду ойлоп тапкан Билл Гейтс беле, жеке эле эң дүйнөдөгү бай адам өзүнө өзү жардам бере алган жок, эч кандай акча жардам берген. туура айтасыз. Ошон үчүн бул баланы, мисалы жаш үй бүлөлөр баланы пландап атканда чоң маани бериш керек. Анткени сиздер болсо бирөөгө аманат кылып ден соолук берип атасыңар жаш балага да, бул силердин эле балаңар. Ошон үчүн маани бергиле деп ойлойм. Ошо бир гана жүрөк эмес, ошол 3 ай ичинде биринчи триместрде мээде, жүлүндө жана омуртка, сөбөктүн баардыгы түзүлөт, ич чыгарынын баары. Ошон үчүн чоң маани бериш керек. Ушуну дайыр жолу кайталап койсоңуз, камерага карап, сунуш катары кантип ушу тубаса жүрөк кемтигин алдын алса болот деп бир кеңешиңизди, 1-2-3 кеңешиңизди берип койсоңуз. Менин кеңешим эң биринчиден жаш үй бүлө куруп жатканда, ушу буюрса балалуу болуп жатканда, кош бойлуу кезинде биринчи 3 ай ичинде чоң маани бериш керек. Бул биринчиден туура тамактануу, жана калория боюнча, ичинде минерал, витаминдер боюнча. Экинчиден бул адиске баш уруш керек да. Бул гинекологко барыш керек. Гинекологдун өзүнүн дарылары бар, витаминдери бар, жана фолиевая кислота бар, витамин D бар, темир, железо бар, ошолорду. Үчүнчүдөн бул инструменталдык да жана УЗИден өтүү чоң маани берилет. Төртүнчүдөн бул үй бүлөдө толугу менен жана вредный привычка деп коет. Алкоголь, сигареты жана башка нерселерди колдонбоо, химиялык нерселерди колдонбоо, жана химиялык эмелерди ичпеш керек, жана энергетический напитка жана башка ушундай сыяктууларды. Ушул эң негизгилер. Мүмкүн болушунча жана инфекциялык оорулардан да алыс болуу. Эң негизгиси ошо да чоң роль ойнойт. И, конечно, үйдөгү атмосферада мындай жакшы, мындай айтып коет го, мындай нерв болбой, жакшы эметип, жакшы маанайды түздөш керек ошол маалда. Азыркы күндө өзүңүз билип атасыз, жакында эле баягы коклюш оорусу, көр оорусу көп болбоду. Ошондо бирден бир себеби болуп вакцина болду, вакцинаны албайбыз дегенчи. Анан ошондо дагы бир суроо болду, ушу вакцинаны алганда жүрөк кемтиги тубаса жүрөк кемтиги көбүрөөк болот деген бир суроолор болгон. Ошол кандай жооп берет элеңиз? Окумуштуу катары, адис катары, дарыгер катары? Окумуштуу катары мен айта турган нерсе, баардык вакциналар дүйнө жүзүндө милдеттүү жана милдеттүү эмеске бөлүнөт. Милдеттүүлөр бул болсо 100 жылдап адамзат ушу вакциналарды ойлогонго чейин миллиондоп кырылган. Чоң трагедиялар болгон мамлекеттерде. Анан ошол вакциналарды ойлонуп чыккандан кийин глобалдык эпидемиялар токтогон. Албетте милдеттүү вакциналарды 100% алыш керек. Бул мен милдетим муну айтыш. Окумуштуу катары, медик катары.
Бирок дагы бир нерсени айтып кетчү нерсем бар. Вакциналардын производительдери да бар. Бул да чоң жана айтып кетпедим, Мааниси бар, мааниси бар. Ар кандай качествода болот да. Мисалы бир эле дарынын бир канча аналогы бар. Ошол жерде да чоң маани бериш керек эмес. Бул болсо бизде республика эмесинде кабыл кылынат. Ошол жерде дүйнө жүзү боюнча вакцинанын түрү бар. 2-3 фирма производитель. Ошол жерде да сапаттууну алсак, эгерде республика үчүн сапаттуу аккредитацияланган жана класс А деп коет. Мисалы жакшы өнүккөн мамлекеттер кайсы өзүнө колдонсо, биз ошону колдонуп алсак, ошо да побочный эффекттерди азайтат эле деген ойдомун да. Ар бир вакцинанын өзүнүн побочный эффекти бар. Андан эч ким кача албайт. Бирок канчалык сапаттуу вакцинаны колдонсок, ошончо да побочный эффекттер азайат деген ой бар. Дагы бир ушул сыяктуу суроо, бул да сөзсүз болушу мүмкүн. Мисалы ошол эле антибиотиктерди же болбосо башка дарыларды өз алдынча барып аптекалардан алып колдонуу, ошол эле боюнда бар жаш антибиотиктерди эч качан доктор жазмайынча колдонулбаш керек. Антибиотик, азыр мен силерге бир нерсе айтам, ошону жана химия препараттар деп коет го. Ошол бул алда антибиотик. Күчтүү антибиотиктер кирет да алчы. Биз колдонулгандар мындай биринчи поколениядагы антибиотиктер. Ошон үчүн ар бир антибиотик бул антибиотик деген сөз да. Анти деген каршы деген, биотик деген бул био деген жашоого каршы деген. Бир жашоонун каршысына чыгат да. Ошон үчүн туура антибиотикти колдонсоңор, орустарда мындай деп коет. Яд в умеренном количестве считается за лекарство дейт. Жана туура колдонса, ал дары да болушу мүмкүн. Эгерде туура эмес колдонса, ал болуп калат. Ошондой эле дары туура колдонулса, ал дары болот. Эгерде туура эмес колдонулса, биз көрдүк ковидти. Дарыдан да көп адамдар өзүнө 2-3 антибиотик жазып алып, боорлору, бөйрөктөрү чыдабай, ошондон да жоготтук да адамдардычы. Ошол себептен өзүңөр доктор болгонго мен каршымын. Шүгүр докторлор жетиштүү азыр. Эми аябай жок деп айта албайм, бирок жетиштүү. Данияр мырза, дагы бир суроом бар, акыркы суроо деп ойлойм. Кээ бирде мындай дешет экен. Порок сердцасы жеңил экен. Бычак тийсе оор болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн операция бербейбиз деп айтышат. Ошону кандай айтат элеңиз? Аны болсо балдар кардиолог айта алат. Балдар кардиологдон тышкары педиатрлар, алар детский кардиологдон кийин айтышы мүмкүн. Детский кардиологдун, балдар кардиологдун диагнозуна жана рекомендациясына таянып педиатр айта алат. Жөн эле сырттан бараткан кишиге ишенип, анда билими жок. Мисалы ар бир медицинада деле, мисалы ар бир врач баардык илимдин, мисалы мен туруп балдар кардиолог, ортопедке же жана фтизиатрга же мисалы башка бир акушер-гинекологко айта албайм, мисалы өзүм кеңеш айта албайм. Андан консилиум кылыш керек, андан да сураш керек дейм да. Ошон үчүн ар бир бизде эң негизги суроо ошол жерде туулат да. Адистен эң биринчи адиске барыш керекиңер. Башыңар ооруп атабы, бул значит неврологко барасың. Акушерге эмес. Жүрөгүң ооруп атабы, мисалы кардиологко барып туруп консультация аласың. Кичинекей баланык эмет да, взрослыйга барбайсың, детский кардиологко барасың да, мисалычы. Ушундай да. Бала ооруп атса, педиатрга барасың. Мисалы, эми калгандарын айтпай коеюн, бутуң ооруп атса, эми ортопедке барасың да, же ревматолог Өзүнүн адисине катыш. Анан болсо туруп эле. Көз ачыкка барбай. Эми көз ачык бул болсо больше психологический, больше мындай аураны эметип, өзүңдүн маанайыңды тазалап дегендейчи. Бирок бирөөндө көз ачыкты туруп жүрөк кемтикти толугу менен
туруп туруп эле оңдотуп койгонго андай нерсе фактта катталган эмес, андай нерсе жок. Азыркы кезде биз баягы илимдин өнүгүп аткан кезинде жашайбыз. Ооба. Сонун докторлор бар, сизге окшогон, адистер бар, сонун оборудованиялар бар. Ошон үчүн биз элибизди баягы айтып кетет элек да. Көз ачык, молдо дегендерге баягы эң акырында барыш керек. Баргыңар эле келип атса деп, Башында мындай кылгыла. Эми мындай да азыр молдолорго да сөз тийбесин дегендей. Ооба. Молдолор деле өзлөрү психолог болушат, жакшычы. Ооба. Алар да билип туруш керек. Эгерде адамдын дени сак болсо, эгерде бар туруп чекапты өтсө, кандарынын баары таза, жана сөөктөрүндө КТ, МРТ, рентген баары таза болуп, анан болсо башында эле өзүнүн башында, мээсинде бир проблемалар болуп атса, анда ошо психологко барат же барып туруп өзүн же таба албай атса, анда молдого барып, ошондон туура дем алып, анан өзүнө келип, анан туура жолго түшөт да. Ошол себептен мисалы молдо барып туруп жүрөккө операция жасабайт. Туура. Ошон үчүн ар бир өздүн ишибизди жасаш керекпиз деп ойлоп атам. Молдо ошо мечитте өзүнүн насаатын айтыш керек. Хирург болсо ошо операционныйда жүрөк операция жасаш керек. Ошончо эле мындай оңой нерсе да. Мен ойлойм бардык эле суроолорду бергенге аракет кылдык. Эгерде Рахмат. бербей калсак, анда биздин көрүүчүлөр, угуучулар сиздерди ушул жазыңыздар, суроолоруңуздарга жооп бергенге аракет кылабыз. Данияр мырза, сиз келип ушул тема боюнча айтып бергениңиз чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ар дайым сиздин пациенттериңиз оорубай келип, оорунун алдын алуу үчүн кайрылышсын сизге. Ал эми сиздин баягы иштеген жериңизге, клиникаңызга ийгиликтерди каалайбыз. Дайыма ушундай сиздей адистер бар экенине сыймыктанабыз. Рахмат сизге, Жипар эже. Мен да айтып кетмекчимин. Ушу Жипар эже ушул подкастты ачканыңыз аябай биздин элибизге чоң пайда келтирерин ишенем. Уже келтирип жатат. Бир канча подкастыңызды көрдүк. Буюрса, ишиңизге ийгилик. Менин оюмча көп темалар бар. Ушул темаларды ача бериңиздер. Андан тышкары ушул өзүңүз жасаган ишиңиз мен билем. Эми башкалар билбесе да мен билем. Чоң нерсе жасадыңыз кыргыз эли үчүн. Көптөгөн пайдалуу клиникаларды, ооруканаларды өзүңүз ачтыңыз. Эми болсо бул эл агартуу деп коет муну. Ошо эл агартуу ишин жасап жатасыз. Менин оюмча бул чоң бир иш. Ошо ийгилик сизге эже. Рахмат. Урматтуу Биринчи байлык ден соолук каналынын көрүүчүлөрү, бүгүнкү күнү сиздерге мынакей жүрөктүн тубаса кемтиги жөнүндө маек жасадык. Ушул боюнча мен ойлойм суроолор көп болот деп жазыңыздар. Дагы бир жолу анан мына бүгүнкү передачадан түшүндүк, көпчүлүк ушул диагнозду болтурбай коюуга мүмкүн, эгерде алдын алуу чараларын көрсө. Саламатта болуңуздар. Рахмат.